салынады. 4 резервуар салынады. Ары бирөө 6000 кубтан. Бары бири 24000 куб болот. Бүткөндө мына ушундай бар. 4 резервуар катары жабылат. Үстү жабылат, газон себелет бүт бар. Азыр болсо мына бүтүп калды. Жакында келип 15 чамсыкча бүтүп калды. Бул жерге 194 миллион сом бөлүнгөн. 15 майда башталган. 2,5-2 айдан ашып калды. Уже башып бүтүп калды. А бир жарым айдан кийин баары бүтүп калды. Качан эксплуатацияга коюлуш? Уже ошондо тиги 31-инде биз запускайды 2-3 жол испытание кылабыз. Ошондо шаардын проблемасы чечилеби? Чечилет. Кудай буюрса 31-ине келип. Шаардыкта суу боюнча жалап кылбай калат. Бул жерде мына суу бияктан кирет. Суу мына ал 600 труба менен кирет. Бул жерде 300 труба. Бул скважиналардын суусу келет. Бул болсо шаарда центральный эме бар го, трасса. Ошондон кирип туруп, буга кирет, бияктан чыгып анан шаарга кетет. Эгерде бу жер болсо жана эме болот. Обратный клапан сыяктуу. Суу токтоп калганда артка суу кетпейт, тияка суу бериле берет шаар төрөсүнө. Анан бул жерде скважинадан суу болсо такай берилет. Запас суудан бериле берет, улам бөксөргөндөн кийин анан суу келгенде бияктан кайра. Скважинадан да суу бериле берет. Бул жерде 12 скважина биз кастык. Как раз. Бүт шаарга жетеби? Бул жер. Баары бүткөндө тазалайсың анда. Бул стяжка болот. Дагы стяжка болот. Анан кийин жана пленка клей менен обработка болот. Тазаланып турат. Ооба. Анан жана чыгып бул жерден шаарга кетет. Шаарда көрсө меңдик турба менен кетет. Шаарга. Стяжка болуп туруп, бул жер болсо тазаланган суу бияка кетет. А бул суу болсо бул баягы ышып калган суу атылып кете берет. 15 майда башталган. Жумушчулар да бар, бүт бар, жетиштүү болот. Срогунан биз графиктен опережать. Ошондо 31-августка чейин муну да бүтүп уже эксплуатацияга тапшырып. Ооба, беребиз. Ошондо Ага чейин испытаниядан да өтүп. испытание, 31-чейин Бир испытание. айдын ичинде үлгүрөсүңөрбү? Үлгүрөбүз. Тияктар уже үстүн жабылып бүтүп калды. Уже ар жагын жаап уже үстүн жаап кетип, бүт азыр беримде бүтүп калды. 12 скважина менен жазады. Жаңы экинчи январдан баштап 3-күнгөчө 12 скважина. Азыр ушундай болот. Бул батареясы установка. Бул тазаланып сразу кетет шаар, с трассадан берилет. Ошо 12 скважинадан 27000 куб суу. Бул жерде 24000 куб суу, ошондо 52000 куб суу болот. Анан тиги өзгүрдөн дагы турба менен 50000 куб, ошондо 102000 куб, күнүнө 162000 куб суу ичет. А биз жарымдан көп 102000 запас алып койдук. Бул өчкөндөрдү азыр өссө сразу суу берип турабыз. Жаңбыр жаап, сел өчкөн, сел түшкөндө Ылайла өзүшү болот да, ылайсың. быйыл өчкөн жок. Ошонун баары Кудай ошо быйылдан баштап токтоду. Суу маселе чечилип калды.